Кымбаттуу мен сүйүктүү окуучуларым. Мен силерди ушул 20 жылдык майрамыңар менен куттуктоо менен бирге ошо силердин баарыңарды ушул бүтүрүп кеткен мектебиңерге келип көңүл ачып кетүүңөрдү суранамын. Баарыңыздар толук катышкыла. Мен силерди жакшы көрөм. Салам балдарым. Актай кагаз алгамын, ак кайык жасагамын, окуучулук өмүрүм деп жазгамын. Акка сууга салгамын. Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү балдар кыздарым. Баарыңар бала чакаңар менен, үй ичиңер менен тынчаман жүрөсүңөрдү. Ушу алдыдагы майрамдарыңар менен куттуктайм. Бул бизге мектепте айылда традиция болуп калган. Мектепти бүткөндөн кийин 20 жылдан кийин 20 жылдык жолугушууларды өткөрмөй, мына ошол традицияны улап, силер дагы уюштуруп жаткан экенсиңер. Баарыңар тилеген максатыңарга жеткиле. Ушул жолугушууларды сагынган агай эжекелериңерди көрүп, бири-бириңерди көрүп, баарлашып, жакшынакай сөздөрүңөрдү бөлүшүп, мурунку балалык кездериңерди эстеп, жакшы өткөрүп алгыла. Баарыңар келгиле. Ар дайым ошол күнкүдөгүдөй майрамдык маанайда жүрүп, ошол күнү баарыңарды жолугушканга, биз менен көрүшкөнгө баардыгыңарга Алла насип кылсын. Ошол күндү тилеген максатыңарга жетип, жакшы өткөрүп алууга демекчимин. Калган сөздөрдү ошондо жолукканда сүйлөшөбүз балдар кыздарым. 10 жыл бирге туздашып, классташым, курдашым, аман болсун, тагдыр кайда бурбасын. Акыл айтчу ардагым, эжелерим агайым, кеч болсо да рахматым айтайын. Агып кеткен окуучулук кайыгы, эми издеп таппай калдым дайыны. Үнсүз тиктеп сонун булагы, өткөн бестеп бүгүн турамын. Аттиң менин ошол бала турагын. Үнсүз тиктеп сонун булагы, өткөн бестеп бүгүн турамын. Аттиң менин ошол бала турагын.
Математикадан классчикке берген. Шунаречке берген. Историядан. Историядан. Жоқ, мен майрамчике оқучу. Ең бай кимиңер болдуңар? Канча балалы болдуңар? 5. Кыздардан ең бай ким? 5. Onuncu klas kimdiki? Elnur? Onlar bastan değil mi? Kimde alırız? Kimde senin kaç yaşında? 9. Hazır bir yer okuyanlar klasda okumayacak. Deyinkilerini ayatına жақсы. Анда месем hazır мындай кылат экенбиз. A класска кыргыз экен, Б класска математика экен. Кийинки сабакта ошентип калмашат экенбиз. Математика кабинетинде өтөт, кыргыз тил кабинетинде өтөт экен. Фатилеп класслайт да. Математика деген сөзді оқып ал, математика. Кыргыз деген сөзді оқып ал, кыргыз тилге анан кийин оң болсо болду. Урматтуу менин окуучуларым, силерди көрүп жанатан бери история кечеде дагы айтып атат. Кыргыз өзү канча байсың деп сурайт экен да, канча балам бар деген ошол. Бала байлыгы экен, бала жерди гүлү деп коет. Мына мен силерди окутуп, өзүм дагы бир жашка келип, силер мындай жашка келген бул закончиликтүү экен. Азыр силерге биринчи сентябрга келгендери мектеп менен таанышуу сабагы. Азыр силер эч тамгада таанбайсыңар. Бири-бириңерди көчөлөрдө ойноп дос болуп көрүп келгенсиңер, көрбөгөнүңөр дагы бар. Анда көрбөгөндөр менен таанышыш үчүн таанышалып деп кол чаап коелу. Андан кийин бир класста окуйсуңар, шундай болуп жашнакай болуп отурасыңар. Мына заңгыраган мектеп деп аталат, мына болсо класс деп аталат. Силер эми адашпастан экинчи этажга келип окуп алганыңардан кийин кайсы кабинетке келип билесиңер, ага чейин мен өзүм үйрөтүп турам. Тамгаларды тааныганыңардан кийин кайсы кабинетке баралы дегенде өзүңөр эле барасыңар. Алаңдашууда айтып атат, адамдардын баардыгы күн тез айлангандыктанбы, же адамдардын бейли жакшынакайбы, же болбосо заманыбыз жакшы болуп аткан үчүнбү адамдардын баардыгы жаш болгондар. Ушул жаштыктан Алла Таала тарабынан берилип, балким жашообуздун жакшы байлашып аткандыр, технология менен аралашып жаткандыктарыдыр, же болбосо өзүбүздүн ушул көңүлүбүздөгүдөй жашап жатканыбыздагы адамдын ниети жүзүнө берилет деп калат. Силерди азыр айтып аткан ырый отурган ушу эмелеген элибиз ушу
жат десе жатына келгендей болобуз, эркин десе бир жака барып келгендей болобуз. Ошон үчүн жаттын келиндери бактылуу келиндер келет. Сосын таза жердеги балдар өскөн жерге келип, ушул келинчегиңерге бактылуулар кыргыздын саны чындап көбөйүп келет. Бүгүн тарыхшы сабагыбызда ушулар жөнүндө, адам жөнүндө сүйлөшөбүз. Ана менин алтындай болгон кыздарым. Кыздарым мынакей кыз бала өзү мен психологиядан сабак берип атам. Тең жаштагыларда 3 жаш алдыда болот да. Булардын ой көрнүсү, кыймыл аракеттери, эме болгондары балким ушу эне болуу Алла Тааладан берилген үчүн өзү тең үйлөрдөн 3 жаш алдыга берип койгон бул илимде изилденди. Мурда элимде катачылык деле болбосо керек, биз окутканыбызда 50% ата, 50% апа деп окутат да. Азыр элимде 98% апанын ката деген балачы. Ана мен сендерге айтып коем, мына көрдүңөрбү, кыргызда жазуу эле жок болгон. Жазуулар болгондо бизде философ палянчай жазуулары бар үчүн биз чет мамлекеттин психолог педагогдорун көп айтабыз. Ал эми өзүбүздүн ата бабаларыбыз айтып кеткен экен, бул энесин көрүп кызын алды. Көрдүңөрбү, андай деген жатат да, энеси бардыр, энеси акылдуу, энеси эмчил болгондун сөзсүз уулу дагы, кызы дагы аябагандай келечекте алып кете турган биздин ата бабаларыбыз билип, ошону үстүндө эмгектенип же балдарын туугундарын улашкан. Силер ошондой жерден үй бүлөсүнүн балдарысыңар. Силерчи ар бириңердин атаңар менин дагы ата деп айтылбайт. Ата деген бул өзүңөр деле менин абаларым болот, же акелерим болот. Кыздардын деле апаларыңар жеңе болот, апа жактан, эме жактан эже болуп калат. Ушулар силер биринчи класста бүгүнкү сабактарыңарда ушулардын түшүнүктөрүн аласыңар. Анан кийин өзүңөрдүн жолуңарды сөзсүз жакшынакай кылып табыш үчүн кийинки келе турган мындай сабактарды жакшы окушуңар керек. Андан кийин оңой окуу оңой болуп калат. Азыр мына эжеке дагы билимди өркүндөтүү институтунда иштейт. Окууну керемет деп атабыз. Башта оку деп эле айтып жүргөн экен. Керемет деген сөздү кошуп койгондон кийин дadi деп атабыз. Эмне үчүн керемет? Окуй калсаң эмне болот элең, окусаң эмне болот элең деген кыйынтыктар да. Ошон үчүн балдарыңардын бардыгын билимди угугула, илимди угугула, баланын билими үчүн эчтекеге даябагыла. Көйлөп кийбесеңер кийбей кое бергиле. Баланын билими үчүн балага эмне болуп жатат? 3 жаштагы бала бир күндө 365 жолу таңкалыштуу суроону берет экен да, бул илимде дайынган. Мен сиздерге айтам, 365 күн 1 жылда бар. Туурабы? 1 жылда биз жалкоолордун командасына киребиз. Кыргыздарчы боло берет, эртең болот, бүрсү күнү болот деген. Анан кийин азыр эң алдыга өтүп барган Германия болот. Бекеринен Гитлер бизде осал эмес деп дүйнө жүзүнө багындырып алам, акылдуу кылам деген. Багындырып алам деген сөз бирөө эле келгенде согуш жарыялаган үчүн өзү жөн эле басып кетсе балким аябагандай бир акылдуу болсо керек эле да. Ошого мынтип айтат экен. Силер эмнеден коркосуңар десе, бекер убакытты өткөргөндөн корком экен. Биз ошондо 20 жыл кетип келгенден кийин тесек үйүбүзгө барсак экен, ал жердеги воскресенье палянча тойго барсам экен деп ушуларды гана убактыбыз кетирип кетти. Аларыбыз ар бир күнүнүз балдарына үйрөтүп коет экен. Аял эмне үчүн азыр ажырашуу? Кыздар кечирип коелу, өзүм деле айымын. Эркектерибизди мурдактай сыйлабай калганыбыз үчүн ажырашуу болот экен. Баласындай көрүп калып, тең атадай көрүп калып, тең укуктуумда деген дагы биздин кыргыздын эркектери туура келбейт экен. Атасын атадай сыйлаган, баласын баладай сыйлаган үй бүлө эч качан ажырашуу болбойт экен. Кайра бактылуу болот экен, умандуу балдар төрөлөт экен. Силер ушулардын баардыгына үйрөтүп, мен анан кийин кыргыз тилинде 36 деген там бар, ошо 36 тамганы үйрөткөнмөндөн кийин силер эң сонун предметтерден окуп аласыңар. Дүйнөлүк тилдер деп аталат, өзүбүздүн тилден баштайбы? Өзүбүздүн тилден, кыргыз тилинен баштап келген. Ар бир өзүнүн тилин урматтаса, жашына жетет. Математика бул тактыктардын илими деп бардык жашообуз математикадан түзүлөт. Орус тили болсо дүйнөлүк тил да. Орус тилинде сен дүйнөнү кыдырып жүрүп атасың. История бул биздин жашоо историяны билбесең, сен өзүң эл экенин, ким экениңди билбейсиң, кул болосуң деген. Англис тили эжекелерге мен айткым келет. Кутабай иштеш керек.
Бирөөнүн баласында өркүндөтүп койсо кандай бакыт турабы? Жөн эле келип билбей атат да башка бирөөнүн тили да дебесек, ошого жан тили менен берилсе, биз 30-ун баардыгын акылдуу үйрөнбөйбүз. Балким мен силердин баарыңар 30-ун артын отличник болуп албагандырмын, турабы? Биз башта процент менен жүрөбүз да, канча отличник бар? Тургунбаева эң жакшы иштеп атат. Канча начар бар? Тургунбаева быйылкы окуу жылда начар иштеди. Бул туура эмес экен. Немистер буну качан эле таштаганда 50 жыл башта эле таштаган. Биз азыркыга чейин процент жүрөбүз да, мынча процент болуп койсо да, ошого орден берип атат. Мен баягы айттым, ошого сыйлыктар берип атат. Ошол үчүн сыйлыктын дагы бар айтканы адамдардын колунда экен. Ошо бир нерсени дагы иштегенден кийин бериш керек экен. Ошентип мен досума айтып кетер элем, англис тилин ушунчалык үйрөт, изден таап, бизге курстарга бар, оңой жолдорун үйрөтүп атат. Мугалим болуш өзү кыйын. Мына пандемияда бүттүн дүйнө жүзүндөгү адамдар бир эки баласын окута албайчы. Өтө кыйын. Бирок оңой жол бар экен да. Биз ошо оңой жолун билбестен эл менен ошол эле шаар эле баягы шелдей болуп кетебиз. Азыр биз жаңы технология оңой жолдорду үйрөтүп атабыз. Оңой жолдору менен окутуп койсок, апалар өздөрү эле балдарын окутуп атат дагы, энелер мектеп ачып атат. Болбосо эне каякта эне биздин эмелерибиздин баарын силерди үйрөткөндүр, чийле эмеден коюп эми бул өздөрүнүн өзүнүн ийгилиги, өзүнүн кыйынчылыктары бар. Бактын келечекебиз дагы дүйнөгө англис тилин сен дүйнөгө коркпой эле кыдырып жүрө берсең болот экен. Бул менин башыман дагы өттү. Биздин саламдашы андай кичине эле сөздөр билеткенбиз бар бир жест кыймыл менен эле тамак алып жешти билет экенбиз да. Адам жашаш үчүн тамак жейби, тамак жеш үчүн жашайбы деген философиялык ой бар. Ошонун кимисине киремин деп бүгүн түнү бар ойлонгон болупту да. Бүгүн мени көрүп, ошо биринчи саламымды өткөн менен ойлонгула, өзгөргүлө, балдарыңар үчүн эчтекени аябагыла, анан өзүңөр үчүн да эчтекени алгыла. Сен сулуу болсоң, сенин балаң бактылуу болот. Сен эмне үчүн адам эместер бар экен. Ошону алар эмне бар? Жашаган үйүнө канча орун делеп орунга чыгып атабыз. Ишке барып окуп келип атабыз. Өзүм ойлойм, мен бир адамды дагы өзгөрсөм, өзүмдү бактылуу деп ойлойм. Мугалим үнөлү жараткендей инсек болсун, түлөмүктө эч нерсе жок экен да. Ошол менен отуруп балдарыңарды окуткула. Нерсеге чыгат Тургунбаева эжекеге деген жол болуп азырчы. Ким билими болсо эле отуруп барып ошондойлор бар. Мектептеги ким жакшы иштесе ошону каламды жакшы деп коюпчу, мына алка болуп кетсе болду жакшы деп коюпчу. Азыр адам өзү бакталып, өзүнүн эмгеги менен бакталат. Ошон үчүн айтат экен, эмгеги эч качан берилбейт. Алдыңарды дагы келген тааныша алса, кайра болсо жакшы болот. Аны эмесе силер эң отличник деген балаларыңызга жол көрсөтүп, эң оңой бошкалардын энергиясын алып алгандыдан келет. Ушул эле экен да, эки формуласы бар экен. Булар болсо сен битирип болот, токсон эткен сен болот, кандай болот дегенге келип атат. Мага келгенде сен баары жаңылып. Жакшынакай боюнча мен эмне десем ошону аттап турган болуп келет. Ошон үчүн башталыштасын мугалим ошондо фундамент түзүп алыш керек. Ошондо коштолуу болсо ушул айымдын колу бар. Кичинекей силердин балдарыңар чарчап калды. Ыстыкта турду. Азыр ошолорго кезек берейли, андан кийин унатайлы, да? Кел, кел. Мына агайлар чакал жер чегеге жетип бактыбыз ошо барлыктар өткөрүшүбүз да балдарымарды ошо 20 жылдыктан куттап биз ошо келип тура кеч калдык, эми кеч болсо дагы күнөөлүк бүкүлдөп куттап коелу деп келип баарыңарды.
келгеле. Футболсына. Небелер карактай, капкен. Халкы жакшы өттү. Пакетте жанында. Бары үчүн келесиң. Ben özümlerin baldarını okutudan Oşuğun içine sizlerge bayramın mağına takılıp koyayım deyip baldarını derdadım edin. Adı ruhsat verseniz sizlerge kalıp dileklerini ayıp koysun. Ben dostlar жақсы тілек арнашалы, бірге болып, бірге басып жанашалы. Ансыз да өмір қысқа, өмір қымбат, кездешіп, түрімізді сыйлашалы. 11 жыл бойы оқыдыңыз, ұшып бар мақсаттарға қондыңыз. Ұлыңыз тұрады алдыда, чоң білімге бағына. Oku menem talayım, oku menem tilegim, söz bilem atarken siz duyat kılbayman. Bugün bizde mektepte 20 yıllık bayramı halayım ben sizlerge, densoluktu bakıttı. Tokta çömür, toktay tur. Közün çukur, özün sarı sur. Til albasan çoğulu berkete ber. Senden güçlü, senen öçör buluçur. 15 yolu ulağım kayratı ulup, 15 yolu yaşar basam karap tur. Sizlere mına çekirge tuttur koy. Ergol, neme kıl? Ha, söz geçer. Oo, gel. Azim buraya biraz, hayradan biraz. Kalk koy. Ergol kızı. Beyakta kara, o Ayşe'ler kara. Bir eke, parayız, bir eke. Parayız olan bir eke. Arsenal, bunu yaklaştı. Başına girer bu ayda. Третьего года. Erkeligi dağı dele kalbagan, uşul jerde bardı eken Elnur agam. Süyüsün 10. klasta başlagan, Gülsünanın ardından kalbagan. İçine karasam, krasavçı gele Elnur agam. Baysayit Raşma, 20 yılınız kut bolsun, yüzünüzge nur tolsun. Baykap kurup karasam, Baysayit agam bay eken, bugünkü restoran kafege barınardı sıylaydı eken. Arkadaş, jılmayıp jüre dardayım, jılı sözün ayabay.
20 жылыңыз құтты болсын. Үй-бүлеңізге ырысты құтты болсын. Sancar için gözler baktım ayıp. Үйлерді жарқыратып көркін ашқан пластик терезечи Санжар ағам. Убақыт ұшып кетіптер, 20 жылдық жолығушуға келіптер. Бүгінгі майрамға жарқын маңай қалап келіптер. Насипбек деген ағам бар, очкилері жарашқан. Жарменен кездер Асиядан қапшықтары қам пайрап. Nasip kılan insanlara alızlı yerden salam aytıp geliptir. Tutuklu aytkanlara 5-10 sorudan kıstarım dedi. Stav degen atınızı unutqanda, sınıftanlık kurgan urup vardır. Sizsiz ötpet eşbir toy mazekeler, sesli besten tartı alan sürötkö. Артына заты жарашқан Чыңғыз ағамы қарасам, бәттірлі болып қалыпты бәттірлі. Ақчаларды санаған Динара досыма жарашқан. 20 жылдық кечеде қыншырағаны қарасам сіз. 86-нын бүтірушілері Елгіз ағам таң заардан ерте тұрып таксиге көздей. Ақчаны көп тап, қалтырбай оқып намазын майрамға келді дешер. Emin Elgiz ағам бүгінгі 20 жылдық соңында 20 жылыңыз құт болсын, жақшылықтар жүк болсын. Береке беріп Аллахым үйіңізге құт болсын. Бұл ағам жолордың башчысы, тура жолға үгіттіп чыншылдықтың жарчысы. Аяштарын қаттыртып, ары күлгі ары шамдың жарчысы. Алмаз деген ағам бар, 14-дің бөлігінде іштейсіз. Кейді айылға келіп, көрінбейлі кетесіз. 20 жылдық майрамға өзгөчө болып келіпсіз. Құт болсын майрамыңыз, açık болсын маңайыңыз. Бүгінгі 20 жылдық кечеңіздер құт болсын, дағы бір жолы кімге жазбай қалған болсам кешіресіздер. Қыздарға дағы барыңыздарға ден солы ұзақ, өмір үйгілөлік бақыт қалаймын, барыңыздар құш келіпсіздер. Өмір сөз кезеге мектептің кітапханасында. Жардам берген сілердің бұл классыңардан Камилов Сталбек аябай жақсы жардам берді. Андан кейін А класстан Бақтыгүл жақсы жардам беріпсіздер. Біз сілердің маалыматтыңарды бізге жеткізіп тұрды. Емесе бүгінгі майрамыңар құтты болсын деп, сілерге атайын шындай номинацияларды ұйғарыны шештік. Мен ошоны оқып, тапшырып қояйын. Ешкімге білер, оқып айтқанды өте қата жазғанын, ошон үшін өзім оқып қояйын. Мынакей жолығушын әрбір адамның башында бар екен. Әрбір 20 жылдан кейін бәріңер жолға өткесіңер. Бірінші мұғаліміңерді, оқытқан мұғаліміңерді көресіңер. Өзіңер ошончолук өзгөрөт экенсиңер. Жашоо турмуш ушунчалык өзгөрөт экен да, ошон үчүн ушу жолугушуу 2023 жыл 20 жылдык жолугушуңуз кут болсун. Ар бир иштин артында укол тоодой түйшүк жана аракет турат. Кандайдыр бир ийгиликке жетүү үчүн алгач өзүңдүн ден соолугуңду чыңда. Себеби сен ошончолук акылдуу, мээримдүү, ишкер адам экениңди эсиңден чыгарба. Жеке ишкер номинациясы менен Рахимбаев Насип сыйланат. Ошондой эле тексти бирдей, ошондой эле мыкты ишкер номинациясы менен Шерматов Азиз ардактуу кесип. Сиз адамдардын оорусу менен күрөшүп, аларга жардам берүү үчүн ушул кесипти тандагансыз. Мыкты дарыгер номинациясы менен Базибаева Бактыгүл сыйланат.
Андан кейін үйрөнгөндөрүңүздү иш жүзүндө колдонуп, бирок иш аракеттериңизде эч бир киреше тапкан болсоңуз, анда сиз эч ким мыкты содагерсиз. Эч кимге ал сырды ачпашыңыз керек. Мыкты содагер номинациясы менен Осмонова Гүлжамал сыйланды. Сиздин кесибиңиз ардактуу. Сиз адамдардын оңусу менен күрөшүп, балага жардам берүү үчүн ушул кесипти. Гүлжамал. Баштан окуп коеюнбу? Гүлжамал эжекең менен бу жерде турам да окуп коелу. Үйрөнгөндүгүңүздү иш жүзүндө колдонуп, бирок иш аракеттериңизден чоң киреше тапкан болсоңуз, анда сиз мыкты содагерсиз. Мыкты содагер. Сиздин кесибиңиз аябай кымбат кесип. Адамдардын өмүрүнө өмүр кошуп, адамдын өлүмү менен кошо күрөшкөн кесип дарыгер кесип экен. Ошон үчүн Халилова Адина мыкты дарыгер номинациясына инженер бул адамзаттын жашоосун жакшырткан кесип. Инженер технологиянын эң алдыңкы катарында турган чыгармачылык менен иштөөчү, коомдун алдында жоопкерчилиги чоң кесип. Мыкты инженер номинациясы менен Мадымаров Чыңгыз. Мыкты ишкер номинациясы менен Маматов Байсейит. Бар болбула балам деген ата келер, бала өсүп кызматыңар кайтып келер, аман болуп ден соолукта жүргүлөчү, перзент үчүн чоң жоосуңар ата силер. Мыкты үй бүлө номинациясы менен Ормонов Элгиз. Бир жашынан баштап эле кетмен чапчы. Апам бар. Апам бар, атыры жок, жыты сонун. Апам бар, очок кызуу, ышы сонун. Аяз урган чилдеде да жылуу жумшак, апам бар, айылымдын кышы сонун. Мээримдүү апа номинациясы менен Сатарова Үмүт сыйланат. Берип коесуңар. Берип коесуңар. Аралаштырып окуйм, антесем башка класс сагынып калам. Жетүү үчүн алгач өзүңдүн ден соолугуңду чыңга. Себеби сен ошончолук акылдуу мээримдүү ишкер адам экениңди эсиңден чыгарган. Мыкты ишкер номинациясы менен Сыдыков Элнур. Орчак. 2023 жыл 20 жылдык жолугушуңуз 20 жылдык жолугушуу кечеңиз кут болсун. Мугалим ким? Ал биз өңдүү адамды. Кантип алар өзгөртүшөт заманды. Ал улуу жан адамдардын адамы, жакшылыкка арышталат кадамы. Мыкты мугалим номинациясы менен Жээнбаева Зиягүл сыйланат. Эл аралык университет болуп калды азыр. Ушундай бир жогорку окуу жайларда иштеген өзүңөрдүн эжелериңер, агаларыңар менен сыймыктансаңар болот. Ал жерге жөндөн жөн эле бир адамдар бар, иштеп калбайт да. Ал жерде чоң деген армия бар, ошолордун арасында эң бир мен окуучум, кайра эле сиңдим эң алдыңкы информатик болуп, бүт бардык пульт ушунун колунда. Ректор дагы билбейт, ушулар билет бардык программаларды. Ийгилик, ден соолук. Ушундай эле мыкты мугалим номинациясы менен Эргешова Айжамал сыйланат. Ушундай эле номинация менен
педагог мұғалімеге Тоқтиева Айгүл сыйланады. Инженер технологияның ең алдыңғы қатарында тұрған, шығармашылық менен иштөөчү, коомдун алдында жоопкерчилиги чоң, кесип мыкты инженер номинациясы менен Камилов Ставбек сыйланды. Мыкты саудагер номинациясы менен Абдибаитова Халиша сыйланды. Мыкты дарыгер номинациясы менен Миңбаева Жаңылай. Анан кийин бар болгула балам деген ата келер, бала өсүп кызматыңар кайтып келер, аман болуп ден соолукта жүргүлөчү перзент үчүн чоң зоосуңар ата келер. Мыкты үй бүлө номинациясы менен Жунусов Руслан сыйланат экен. Мыкты ишкер номинациясы менен Курбанакунов Темиркул. Мыкты мугалим номинациясы менен Колотова Назгүл сыйланат. Мага эң жакшы жаккан кесип ушул болду. Себеби мен өзүм окуп жетпей калганымда, Бишкекте окуп жүрүп таштап койгом. Буюм канчалык татаал түзүлүштө болсо, колдонулган технология ошончолук татаал болот экен. Бирок сен кесибиңе рахаттануу менен чегине жеткире жана кооз аткарууга аракеттенгениңде гана чоң ийгиликти багындыра аласың. Мыкты технолог номинациясы менен Балтабаева Айгерим сыйланды. Адамдарга коомдун канчалык керектигинде өзүң билишпес, ишкер адам экениңди эсиңден чыгарган. Мыкты ишкер номинациясы менен Ташбаев Алмаз сыйланат. Ошо эми болду эми, баарына жетпейби? Kimge жетпеді? Кимге номинациясы менен Ород кимге? Gelинlerге апарып көрсөтсөңөр ата ушундай экен деп тура берет. Жакшы сол жөнүндө отур. Муну Кыргызстан боюнча жайылтыш керек. Жакшы керек. Сол менен ушундай номинациядагылар болуп. Сиз кайсы кесипте болуп аткандарды билбей калат экенбиз да. Ошол эжекеге дагы. Рахмат. Ата чакырып келди. Ошол эжекеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жақсы идея. Рахмат. Чоң ишиң ийгилик. Сүйлөгөнөрүң өркүндөп жүрө бер. Бактың жетпей калды. Шуңа төлөчү Эми мынаудан кириспечи Майрам эжекеге сөз берип койсок.
Hangisi surak koymasın? Good morning, teacher. Қанша жылы тоқтап есінде қалған класс дәрігесі қиналып ең жақсы оқығанға тәртіпті әрекетшіл оқушылар мен көпшілігі аңыз тілші болады деп ойлап жүр арасында бар Айжамал, оқушылар барлығы жақсы өзінің балаңыздар байы өткелерді кешіресіз болсыңыз жұмысшар айтып оқасыңыз облыс егеттер болырсың балдарға беріп апаларды ата-ана болып кішілерге егер үйленуге уақыт дайыма жақсы Поздравляю вас с 20-летием. Годы прошли. Я когда вас учил, мне было 50 лет, сейчас 54 лет уже. Постарел действительно. Дети, нормально все. Я извиняюсь, планирую, глобальную проблему. Они из Панды приехали, у меня 4 детей. Она работает красоту наводит, короче. Сын в Америке живет, знаете, да? Приехал туда с семьей, нашел там. Супруга мне здесь есть. Иногда прихожу в школу, вас вспоминаю тоже. Сейчас я вас узнал. Разговариваю, иногда, особенно когда разговариваюсь. Разговариваю действительно такие же стройные. Балдарда, мен анша мынча жолығам. Я учился с ними 53 года назад. Таныдым. Еркектер таныш болды. Тезірек болады екен да, аяқтарда таныш болды. Но мен сіздерді таныдым. Өзі такие же красивые, симпатичные. Спасибо. Саламатсыңар бадағыз жолы. Сіздерді көріп отырған алдан қуаныштамын. Жаңа айтып кеткендей мектепте бір айланып келіп алғандай ошол эле оюнчасыңар. Бирок айырмаңар кичине токтолуп калыптырсыңар. Баягы ойун октогон, жулкунуп булкунган өнөзлөрүңөр токтолуп, мына сонун ата-эненин ролуна келип калыптырсыңар. Баягы сөзүн азыраагы жакшы дейт, биз мугалимдер көпчүлүгүн жакшы көрөт, бирок мен кыска эле айтмакчымын. Бир экинчи бөлүктө деле сөздөр болот да. Ушуңардан жазбагыла. Тегиле арыбагыла, тегиле карыбагыла. Силерди көргөндө биз менин окуучум деп сыйлыктана турган үй бүлөдө болосуңарбы, айылдабы, шаардабы, кайерде болсоңуз да бар болгула. Мектепте ошол байта бери көз алдыма элестетип отурам, Элнур мынчиле, Насип мынчиле, Кадыча мынчиле, Жемна мынчиле деп эле Айжамалды карап, баардыгыңарды карап, араңарда мугалим бар экенин көрүп сүйүнүп атам. Мугалимдик кесип тандап алганыңар демек бул да болсо, силер мугалимдериңерди сыйлап, ушуларды идеал тутуп, ушулардай болгуңар келип, мына ушул кесипти аркалап атсыңар, башкаларыңар деле былтыр Тимканы пайдасы дегенде аябай сүйүндүм. Тимканы өз мектепте жакшы көрчү элем. Мен эмес үйдө келиним жакшы көрүп калса болобу. Ой, мен окуучумдун семьясына деп аттым. Кечке Тимкага деле артынан болуп чыккан. Не дейбиз, бар болгула, алтындар тынч болгула. Кыска сүйлөйбүз. Калсы жеке сөйлөйбүз. Маңдоо күнүңөр менен ардактуу кесиптештерим, баарыңар үй бүлөңөрдө тынчыгаманчылык каалайм. Ушул элеңерден жазбай жакшы иштеп жүрө бериңиздер. Анан ушул 20 жыл мурун биз силерди ушу алтын уядан коңгуроо кагып узаткан экенбиз. Мен дагы карап отуруп ушундай жакшы жашоодо экенсиңер байкалып турат жүзүңөрдөн. Ошо силерге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө ийгиликте коштоп жүрсүң баарыңар. 30 жылды
40 жылды, 50 жылдықтарды өткөрүп, ардайым катнашта болуна жакшылыктар да. Шындығын айтқанда, мені көпчілігі бұл жерде деп өзгеріп кеткенмен білбеймін, жоқ шыны көпчілігі жаңа байланысты. Кеше 11-ші классымын суреттерін іздеп атып, сілердің суреттерін алып фестивальға барғанбыз, есіңіздегі. Осы фестивальға барғанда мені өтті қуандырған, өте бір есімде қалған, өмір бойы жол есімнен шықпаған бір оқиға болған, Елнұрларда. Жолғы өле бір немеде жолда 13 класста оқыған балдарды қыздарыңар концерт қойып ата, фестивальға баратамыз, құттықтап қойбайсыңар ба деп бір өзіл айтқан елімді. Ошол учурда мен бер жақтан тұрсам бір мағалды балдар гүлдерді көтеріп құттықтап қыздарға гүл берген есіңіздегі. Ошончалык сүйүнгөнбүз балдардын ошондо эле турмушта кандайдыр бир нерсеге ээ болот дейбиз да. Мына азыр карап турсак баарыңар турмушта эң көрүнүктүү инсансыңар. Кээ бирлериңер өзгө кесиптеш болдуңар, иштедиңер, бар болгула дайыма ошо биздин мектеп кезиңерден чыгарганар. Бир сонун баягы кичинекей мезгилиңерде сүрөтүңөрдү алып койдум эле кече таап. Hazır. Mına süret, anan dağı üçüz çıkan süretimiz var ekan. Dört var, onun neslerden var bo'lgan. Birinci atamlar bildi. Aşıqanчыга бир 3 айга ушундай окутканда, анан кийин Зымшешеге өткөзүп бергенбиз, чапасына. Jamile жокөбүз бири келек да. Анан азыр барда Jamile келип десем, больницага жатып калды десе, мынаны көрүп алып туруп, Зымш рахмат жиберди дагы бир жолу. Кечеге дагы кошун эле айылдан келгенде başka ayıldan gelip kalıptır deyip naratçıysa şunday deyip düşünüyor var. Oturgan anan daha bir dolaydan uzakta gelgen gelinler var, vakti olsa. Neydi bizim 300 lira söz görüşecek. Bizde 5. klasdan başta okuduklarında Ecekeriz. Ecekeriz okumadan Ecekeriz. Сүйлөшөдүк да каласа, мына көптөн күткөн сагынып, чыдамсыздык менен күткөн күнүбүздө келди. Аллага шүгүр силер менен жүздөшүп, чындык турганыбызга өтө кубанычтабыз, балдарымыздарым. Силерди ошол 20 жыл мурун мектептен кандай узаткан болсо, азыр силерди ошондой эле элестетип турам. Эч бир чоң ой же болбосо мындай өзгөрүү жоктой да мен үчүн. Biz hep karıdık çınırda. Asiye olsa ошолдо 10-чу класста, 11-чи класста бүтүп аткандагыдай боюнча эле мага сезип атасыңар. Эмне дейм силерге? Азыр кыскараак айтып берейин. Андан кийин дагы айтыла турган жерлерде дагы сөздөр айтылат. Кыскасы, биринчиден ден соолук керек адамга, ден соолук болсо анан калган баардыгы боло берет. Баарыңарга бекем ден соолук каалайм. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Баарыңар ошор бачар болуп, бала чакалуу болуп, баардыгыңар өз ордуңарды таап, калган учуруңар азыр. Бала чакаңар менен, үй ичиңер менен ар дайым эсен болуңар, аман болуңар, дайыма жакшылыктар коштоп жүрсүн силерди. Кудайым бекем ден соолук берсин, жаман сөздөн, жаман көздөн, түрдүү кырсыктардан, жаман оорулардан Аллахым өзү асырасын силерди. Ар дайым жолуңар ачык болсун, жүздөрүңөр жарык болсун, тилеген максаттарыңар кабыл боло берсин. Ушул жерге келип жолугуша албай, биз дагы барсак жакшы болот деген балдар, кыздар бар. Эми шартка жараша келе алгандары келишти, келе албагандары ошол жактан дагы байланышып турасыңар. Аларга дагы чоң рахмат. Алар да кайсылары жүрсө дагы тынч болушсун, аман болушсун, иштери ар дайым жакшы жүрүшө берсин. Дайыма калсыз жерде болбогула, тынчтыкта, амандыкта жүрө берели. Рахмат. Келгендерге рахмат. Екі адамның башын біріктіріп, бір нәрсені ұйыштырып кейін, ушуларды іздеп, палан жақта екен, түкін жақта екен деп, іздеп, сұрап, адрестеріңерді тап, бір-біріңер менен байланыштырып, ушундай уюштуруу топ болот, класстардын ичинде, туурабы? Ошолорго да чоң ыраазычылык билдиребиз.
алардын иштери да дайым жакшы боло берсин, уюштуруп жүрө берсин. Ошондой адамдар керек чындыгында. Ар кимибиз ар жерде болсок, бирөө уюштуруп баш коштурбаса, уюшуш кыйын. Бирок ошолорго дагы чоң-чоң ийгиликтер иштеринде рахмат айтабыз. Ар дайым бар болгула, аман болгула, менин алтындай болгон кыздар менен балдар. Басқан жылғаныма, сондай ойлы үстіңі барды. Әзір отырсындай соғылы, әзір жұмақта Ayda, yaklaşık gün boyunca adam oluyor. Kendi köy boyunca şöyle senin durumunu vakti oluyorlar. Allah'ın vakti oluyorlar. Allah'ın taşlıklarını nasip etsin. Şu tatlanlarına Allah'a dayanasın etsin. Daima yolun aşırı, yol başına koyuyor olsun. Rahmat ağay çekilir, hurmatlı ağay çekilir. Sizlerді дагы құттықтаймыз бүгінгі салтанатты Тоңгурун майрамы менен. Жана ушундай эле классташтарым, сүйүктүү, ардактуу классташтарым, сиздер да кош келипсиздер. Ушул биздин учкан уябыз, сүйүктүү калабыз ушул мектебибизге. Ушу агай эжекелер, сиздер да аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Карасаңыздар дагы жап-жаш болуп иштеп жүрө бериңиздер. Ушул айтат го, мугалим ардактуу кесип деп. Ушул сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, таазим этебиз. Ушул ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрөбүздөр. Ошондой эле сиздерди бүгүн кечки сыйыбызга чакырып кетебиз. 86 рахмат. Ушул жерде сөйлөйт. Эжекелерибизге канча рахмат айтсак дагы аздыклап, ушу сиздердин эмгегиңиздер менен, сиздердин менетиңиздер менен биз ушундай жакшы ийгиликтерге жетсек да, ошол сиздердин менетиңиздер чоң. Эмне дейбиз? Ушул канча колуңуздардан канча бала ушундай билим алып ушкан болсо, ушулар сиздерге дайыма рахматын айтып, дайыма сиздерди жолуккан жерде саламатсызбы эжеке, саламатсызбы агай деп жүрөлү. Арабызда толук бардык балдар, кыздар келе албады, шартка байланыштуу. Бардыгынын атынан чоң ыраазычылык айтабыз. Анан ушу кечки немебизге бардыгыбыз чакырабыз. Айтайын деген сөздерім көп, бірақ қандай барындай ұнап тұрады да ойымыз азырча. Ошо канча эме кылсаңар деле мугалимдер сиздерге чоң андай ыраазычылык билдирсек деле, эме кылсак деле аздык кылат. Силердин ушул биздин турмуш жолубузду таап, ушул жолго түшүп ушундай болушубузга эң биринчи өчүктү ошол силердин мээнетиңер, силердин эмгегиңер, ошол силердин берген билимиңер менен Кудайга шүгүр, мына наныбыз бүтүн десек болот, мына эмебиз жакшы, жашообуз жакшы дегендей. Ошо сиздерге миң ирет таазим, бар болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз сиздерге. Дайым үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун, тойлор болсун, Ошо каалоорубуз ден соолугуңар жакшы болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ошону эле каалайбыз сиздерге. Анан кийинки эмеде ошо бизди ушунчалык сыйга чакырган ушул айылдын балдарына, биздин классташ балдарга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат, ушунчалык бизди унутпай деп коеюн. 20 жылга чакырып эме кылган үчүн. Ошо балдарга дагы үй бүлөлүк бакыт, ошо кошкон жубайлары менен бактылуу болсун, ар дайым үйлөрүндө жакшылыктар болсун. Ар дайым ушинтип уюшумдуу болуп, биримдикте жүрө беришсин. Рахмат барыңарга. Sağ olun.
Elizabeth Fırat, taşlar dayanışımız gerek, adam ekskursiyaga barbaylığı, uyuşturbaylığı, Oruçtalaşma yanından geldi, var, bana jatı, ertesi oruçta bağlı kaçışımız gerek. Aynı zamanlar şurada esmer aldanlar, Bustum altında Bustan sekin, neyden var o nengi, o hocatkeni şaptıktı, bu şaptı, malbazan kadar var öyle. Efendim dersin ki, nasıl olmadı? Bakın aramaz, armanda almadım da. Bakın armanda inanma haykan. Kara düşüncalı, dargın yemek eder, bala eder. Bu böyle bala kıyam eder. Ateli dayım, bana geçti, kızıvat kırıldan ben barbayla olsa değil de sürekli ayıklaşıp, korkula, alsın yerine falan tükündü. Bizlerin ayıktadan bunlar deme olay, bizlerin havayı bayağı çıkıp cüne otasınlarlar. Anan aycam Allah'ın şekiçen gelin okşaydı. Oğul bayanan avtobusda çıkıp geldi. Şimdi var, eskerde var mı olar? Var, oyunu, oyunu, anan onun çıkarsa salamatçı bakamız, onun çıkarsa sanırım. Ana deyin, esimizde ertemeden tuşlar eder, ballar çok, içki yok. Parasa o, çok açık geçidir. Yok öz dışında, ayakkabı yakap, birinci olur beni çıkıp, hem zor, o cezet bular. Düşkün. Uzun çıkarsın. Çeke bak, 11 çıkarsa bulma ne çeke? 11 çıkarsa. 50 çoğalmaz. Ben Toğuz'u bütün ne ol ketkenler, Toğuz'u bütün var. 11'i oğulmaymaktan ballar, torun berlerden çıkışkan bir şığılıp var. Çoğu da sizler Arap'ta, bunlar Merak'tan çıkan o yerde coşmuş. Bizde bunda olmadı, hoşunda. Şundaydı. A klasın ballar ben, B klasın kızlar oynadı. B klasın ballar ben, A klasın kızlar oynadı. Kaç klas olur oynadığımız? Ana bizim ballar kıskanıp tünü var balışkandı. Ana yapıyoruz, ciddiyiz gel, 5 oynatıp bayanan şoför benim ağlatım var, nerede avtobusu oturanında ertemeden hayra alıp bası vergenimiz de. Esteyizler mi? Şunday, sonu bezim öğretmeniz geldi. Ne dege var abi, salam aleyküm var. Degesi bular, gitmeyin. Yemeğe baktılar, salam aleyküm. Top oynayışma, oğlanlar tucaka toplanır. Biz olsa yürüyoruz bir gece gelir. Tezler söylesinin baskısı gemizler için. Ayavaya çalışıyoruz ki geliriz. Sevrar ona. Rakşı, adresli, oğlanlar var, açı. Ama neyini, varlar, balatar yalantasınlar, her bir yerin kancıdan balarlar var. Nasip olan şey, balarlar, kızlar, yalantasınlar. Şu sizler karyalarlıktan ballarımızdan imanlı olsun, akıleslik olsun. Şu Atene'nin baskan turanı yüzde söyleyen sözü, özü cürgün yürüyüşü, şu karışı var, kızı balağa terbiye edenler. Sen onları sen aday oluyor ettiler. Şu ben öldüm sizler karyalarlıktan, üstüraktan ballarımızdan artık sizler kısa cavan adamlar olmuyor. Şu orada akılesi versin, imanlı. Akılesli bizim Kırgızstanda aldılar, önüktür gösteri oturgan, şu bizim geleceği bulgan yaşlar çoğaytıyor, tarbiyalay verildi. Şu orada ömür versin, dağı da böyüşe verildi, ama bu muhalifin bizleri, muhalifin ömürlü daraqı değil, biz daraqı olsak bizim ömürlü sizleri kesine, şu böyle bizleri kuanı turağız. Şu an daim böyle beş olup taşlarına kayboluşum. Yürüverdi, pardonuz. Ama Katar'ın hiç kaçan kelbesin, böyle versin demek için. Sizge çok rahmat. Bizde şu 5. klasdan başlayıp 11'e çeyin. Sizge sabah verip Arkaladınız. Ağa çeyin var. Kumaş Ecek'e özü okuttu bizde 5. klasga çeyin. Ondan keyin sizin kolunuzga öttük.
Рахмат сіздерге. Қанша айтсақ та разы қылады. Азыр эми мынау технология жетишип калганда калгандай сүрөткө түшүп ушул деп эстелик да. Күнү ушул жаштыгыбызды таппай калабыз. Эми алып калганда. Өмүрдө мындай экенде мен бир окумуштуу шашпасын, өмүрдү бүтөйүн, өзүмчө бир кесип ээси болоюн, өзүмчө акча табайын. Анан кийин торт аябай жакшы көрөт экен да, торт алып жейин деп ниет кылып жүрүптүр. Анан кийин окууну бүтүптүр, акча таптыр, бала чага менен антип жүрүп, тегири тортко алып келет деп балдарына бөлүп берип өзүнө жейт. Өзү ушундай балдарды өстүрүп чоңойткондон кийин ар бир баласы бирден торт алып келсе, баягы ден соолук торту жей албай калат экен да. Бардык нерсе өзүнүн убагында экен да. Ошон үчүн азыркы формулада балам эле дей бербеш керек. Баланы өзүнчө коюп, бала өзү дагы өзүнүн проблемасын өзү чечкенге үйлөнүшү. Өтө эле балам алып келип берем, балам жесин дегендер дагы болуш керек. Ошо кең коюп алып туруп жегендер үйлөнүшү экен. Дагы бир жолу кызыктуу нерселерден менин возрасттагы болуп калат экен. Азыр чынында кимди окутканым дагы же тартып жөнөтпөсүңөр тинкадан кимди окутканым мен дагы ким менен саламдашам деп коет. Десем сал дегенде эле Айжамал эми өзү нас дегенде эле баарына карадым да анан азыр эстип атам. Моңдайынча көчө боюнча качып негедир булар айтышат эле да чоң эжекелер. Сени окуткан балдар эми А класста капа болбосун. Неге сен ушундай кылып туруп тартиптүү кылып коесуң? Бир методуң болсо керек, аябай катуу тийсең керек десе керек эле. Анан кийин мен силерден уккум келип атат, мен студенттериме айтып барайын. Мен катуу кийчү билем, кандай кылып эме болчу элем, силер жакыныраак болуп эстесеңер керек деп түнү ошону ойлодум. Кимди билебиз деген экенин. Анан аябай тизилтип өткөргөн, ушундай кылсам жакшы иштейт экенмин деген жогору жактан болот да, катар тизилүү, катар. Азыркы балдарды көрүп атасың, бизден көптү билет. Балаң сенден көптү билет да азырчы. Балаң сенден көптү билип аткандан кийин сен каалайсың, каалабайсың көптү билишиң керек. Ошондо өнүгүү болот да, мындай тенденция болот да, балаңан калып андай болбош керек. Ошондой кылса керек. Кимдин башта классындагы экен, могу жактан биринчи көчөдөгү мурунку классым окшойт. Бир семинарга жөнөтө койсо эле, дене тарбиядан эжеке коюп, колун сындырып коюптур. Ойноп атышып, колун сындырып алышыптыр. Анан биз семинардан келебиз. Келсек эле көчөмдөгү телепрограммалерин сиз жок паланчанын болусун деди. Атын унутуп калат экен биринчи көчөдөгү кимдер фамилиясы эле кара. Анан кийин үйгө келип туруп эле, болусун калтырап барып келейинчи деп бардым да. Барсам колун таңып, скоро мени алып келип жактырып койгон экен. Атасы 20 жылдык айтты. Мен ушундай нерсе кылсам таң калдым. Мындай бала берди, сени жол кесин, бул эжеке сындыртып коюп дейт колун. Сумканы карматып, жолдон өткөрүп коюп, азыр эгер жолдон өткөрсөк, өзүбүздө тыныч бул жакта отурат эми. Сен бияка кетпей, куштар бияка кетти, өзү жак кетти, тынч экенбиз деп отурган. Ошентип, мен эмне істеп жүрөм? Сынган колуна эрте жөнөтүп атпайбы эми сабактан, сумкасын кошуп көтөртүп бериптир. Ошонун ичине эме кылам, бирок паланчанын келини экен чыкпады деп. Келинге да урматсый болот, анан кыз да андан көрөп урматсый болот экен көрсөм жазган. Жаш өткөн сайын мындан да бүгүнкү билбегендерде кийин ушу сөздөрдүн пайдасы тиет дагы карап отурганыңарда иши кылып элдин ууру болгула. Каерде болсоңор дагы чын ниеттен бирөө менен саламдашып, чын кандай даражада болсоңор дагы чын ниетиңерден
Bizden klas жарык да, карам да. Bizdeki yaxşı. Emeklerle kaçırmanız gerek. Bunlar aynekte kaçatlar da Kaçkan olmayınlar. Менің де көрінчілер азыр мен көрсем. Kaçıp жүрүп канча айнектер сынды, а? Оякта открыл. Ола, контролга бушта, экинчи. Кыматтуу эже агайлар, кыматтуу классташтарым, барыңыздарга салам. Бүгүнкү кече жакшы өтсүн. Барыңыздарга ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт, узун өмүр каалайм. Дагы бир топ жылдарда баарыбыз жолугууну насип этсин Кудайым. Жакшы өткөнүңүздөр күндү. Сагынычтуу, жалындуу салам классташтарым, досторум, урматтуу агайларым, эжелерим. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Убакыт зымырык куш экен. 11 классты бүтүргөнүбүзгө мына бүгүн 20 жыл толуп калыптыр. Убакыттын өткөнүн байкабай деле калыппыз. Баарыбыз шартка байланыштуу ар кайсы жерде иштеп жашап жүрөбүз. Биз да учурда Түркиянын Измир шаарында турабыз. Шартка байланыштуу эркин айылына ушул күндөрү бара албай калдым. Бүгүнкү өзгөчө күнүңүздөр менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Бактылуулук, берекелүүлүк, имандуулук болсун, ийгилик болсун. Баарыңыздарды чын дилимден жакшы көрөм, сагындым. Буюрса аман эсенчиликте жолукканча салам. Bizge kim beret attın al gündür bir belek kıyalı çomok ming turkun paslaşlar erek bir bölük kaç yazıp süyüm süybö dep kanday koz kızık tüylö dep deniz akiyan materik dep terdim de dinçeymele 11 yıl boyu partalaş oyundan hiçbir çarçabaz Klastaşlar gitme yaşa kabul sokçu adli
Andağı bizdin tilektir, altınga vergis münöttür. Eski da bolsa albumda en kımbat bizdin süröttür. Dostluğa beken tilektir, mahabatı yık tünöktür. Aşığın sürüyüm de yazgandan ketadağı jüröktür. 11 yıl boyu partalaş oyundan hiçbir çarçabaz. Klastaşlar gitmeye şaka bulsok şu haddin tarkabas. Dönüp kalem sıyası olduğa bilim oyası. Yaydarı klastaşlarımdın cayılıp alız kulacı. Cayılıp alız kulacı. Eş algan кезде жыргарык, калган кезде кыйладык. 10 күндөй тураң, 11 жыл октой тез экен туйбадым. Сагындым сени мектебим, сыясы жытту дептерим. Кымбаттуу